22 жылдары көтөрүлгөн маселе боюнча кайрылганда Манас районунда Покровка аймагы Мазиев Туратбек Абдыкадырович 2 маселе көтөргөн экен, тендерде жок болуу. Финансы министрлигинен кат жолдоруп жооп берилген экен. Эми бул тендер боюнча баарыбыздар маалыматтарда жогорку кеңештен карап улам өзгөртүүлөр киргизип, заман талабына ылайык өзгөртүүлөр кирип туруп атат. Бул эми мамлекеттик сатып алууну жогорку кеңеш кандай мыйзам кабыл алган болсо ошону иш алып баратабыз. Манас районунда чек аралар заставын күчөтүү. Чек ара заставалары азыр Кудайга шүгүр күчтөнүп калды азыркы учурда. Ал закрытый эме болгондуктан бизге маалымат бербейт. Секретный режимный объект. Бирок Кудайга шүгүр жакшы эле иш алып баратат. Кайын айыл аймагы Көчөрбай Замирбек Керимбекович жумушчулук, ички жана тышкы миграцияны токтотту. Сизге жооп берилген экен. Жооп алгансы. Алган. Электромобиль чыгаруучу завод куруу. Курду карап келип атат. Карап атабылды. Жеңилдетилген насыя алуу үчүн залог маселесин чечүү Улуттук банкка тапшырма берилген экен. Аткарыла элек дейт, жооп келе элек. Жооп алган жокса. Жок, бул боюнча жооп келген жок. Аткарылып атат. Манас районунун Май аймагы Молдонали Турунал Жумали жыл сайын элдик курултай өткөрүүчү үчүн Манас Орду комплексине кошумча имарат куруу. Бул боюнча баарыбыздарда маалымат бар. Манас Орду комплекси толук реконструкциядан өтүп атат. Покровка Нылды Талас авто жолун Ташар Кайына чейин оңдоо иштерин жүргүзүп, Талас шаарынын аралаган айланма жол чыгаруу. Бул быйыл 3 км асфальт төшөлдү. Анан Талас районунун деп 19 тарабынан дагы эмеге чейин Сарылакка чейин асфальттанды. Ортодо бир аз жер калып атат, эми аны кийинки жылга киргизүүгө аракет кылабыз. 22 километр калды ортодо. 22 километр калды. Ошону маселе көтөрүп кийинки жылга аракет кылабыз бул боюнча. Сиздерде мына өкүл турат, ал боюнча кандай иштер жүрүп атат? Ал боюнча бизге ийгиз болот да, кийинки жылга беребиз дегенсипчи. Ал жакка биз эгерде 22 километрди сала турган болсок, бизге завод керек болуп атат да, анан заводто беребиз дегендей болуп атат да. Эмки жылга имиш бар да, неме болсо алда Аралдын этегин жагына ошо биз завод орнотсокпу деген ой бар. Анан бизге да жакыныраак болот. 22 километр салыш оңой эмес да, 2 жылда салып, 1 жылда салбайт ошон үчүн. Арды тем более падион немелер бар, оңдой турган жерлер бар. Анан бизге эмки жылга планга берсе, баштайбыз. Сизде көтөрүлгөн маселелер боюнча Азамат Талайбекович кандай маселелер көтөрүлгөн, кандай аткарылып атат? Бүгүнкү күнү бизде Кыдыралы каналы эң орчундуу маселе болуп көтөрүлгөн. Себеби Кыдыралы каналынын астында 7740 гектар жер бар. Бул Кыдыралы каналынын 1 километрин бетонный полотно салдык. Былтыр Жаныбек мырза көтөргөндөн кийин ушу бетонный полотно чечилип келип салынды. Фильтрация болгон жерде 13 километринде салынды. 13 километрine чейин аз долбоор иштери бүтөт. Долбоор иштери бүтсө, тендерге берилет. 14 кубка расширение болуп жасалып атат. Эрте жазда февралда башталат буюрса. Кыдыралы каналы ушундай маселе чечип коебуз. Анан быйыл биз суу ашкан канал отуруп калган жерлердин баарын 1 километр 750 метрде биз наращивание кылып жакында бүттүк. Эми жылкыга суу бергенге биз дайынбыз. Кыдыралы каналы боюнча. Кийинки маселе ушул дренаж боюнча көтөрүлгөн. Дренаж маселеси. Дренажда казылып. Ал боюнча да кечээ Айдар мырза медиацияны чакырып сүйлөштү. Титулдук тизмеге кирди дешип атат. Алар баягы биздин министерстводо болгону менен биздин ал боюнча маалымат жок. Кийинкиси ушул Камчыбек Туратбекович Туровичтин немеси боюнча М2 каналын биз болжолдуу сметасын эсептеп чыктык. Бул өтө чоң каражат талап кылганы менен 1 миллиард 350 миллион сом деген бул баштан аяк бүттүгүн оңдош керек экен. Бул боюнча биздин субъекттер ошол кездеги Сокеев мырза келип кеткен, жогорку кеңештен келип кеткен. Бул боюнча 2030 жылга эмеге киргизебиз да. Салымдар беребиз.
Kийинки маселе ушул кичи кайыңды тосмо. Эми ал бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Азыр айыл өкмөт, биз архитектура, администрация менен бул бескос болуп турат. Биздин баланска өткүзүү маселеси көтөрүлүп турат азыр. Сен тосмо. Ал чечилип кала турган болсо, биздин баланска өтө турган болсо, биз тазалап албайбыз. Жана жеке ишкер өзүнүн эмеси менен, каражаты менен тазалады. Канчалык деңгээлде тазалады, биз баары көрүп туруп атат. Анан БДР боюнча, БДР бизге өткөн 2023 жылы бизге өтүп, госактсыз жооп биз госакт алдык. 2026-да киргиздик анда. 2026 жылы буюрса тазаланат чоң БДР. Бизде маселелер ушулар эле. Район боюнча ошол Район боюнча конкреттүү маселени айтсаңыз. конкреттүү маселе көзөмөл коюу болчу, садиктерди оңдоо болчу. Былтыркыда даже көтөрүлгөн номерлермен заман чакырдым, келбейди го. Бир эмес 4 жолу айланып менен жооп берип койгучу, жыйынга келбей коюшту. Эмне маселе? Мектептерге камера коюу, ана садикке камера коюлмакчы. Ал жөнүндө эми министрлигиде Улан Ниязбековдун дагы личный каты бар, менде мына Токторбаевдин да каты бар, жаңыштын. Мен көзөмөлдөйм, өкмөт менен району жазайт деген. Мен өкмөттөн да маалымат ала албай койдум, райондон да маалымат ала албай койдум. Жыйын жок вообще болбой да. Ошол негизинен тили коюп отуруп мына эртең эмне болуп көрдүңүздөр. Кеңешке эмелер боюнча демөөрчүлөрдүн атынан коюлуп калды. Бу жерде Салмайдын баласы бар, анан Бокой Абдыкаловдун баласы бар. Оразекенин баласы бар, үчөө Бишкектен мандарактар чогулуп камера коюп беришти. Жылдызга коюп берди. Жылдызга эмес. Ушунга да рахманымда коюп берди. Уру балакчага коюлуп атат. Анткени уру балакчада чыккан э. Ушул жөнүндө мен Макашка 4 жолу кайрылдым. Бирөөнө жооп бербей койду. Эжоктон келип жок, элге маалымат берип койчу. Мен жерде көтөрүлгөн маселе боюнча элге маалымат берип койчу. Анан бул боюнча ошо жооп алып, ошон үчүн айтып атам, чакырып койдук. Так, эмчегизби? Таластын боюнча эмне маалымат бар? 2025-ке Акалаттан 135 метр көргүттү го. Бул 25 метрде 26-га эмне каралды? 26 эми ошо акча каражаты каралып атыш. 26-га канча каралды? 26 жүзүлгөн полностью бүткөн 28 метр. 26-га 1800 метр. Бирок акча каражаты чечилет. Акчасы чечилет. Калган эми жогору жакта бир жерден чечилип турган эмес, пенсия боюнча бир жерден чечилди. Кыргызстан айылы боюнча айтып турган болсок, бизде кошулмаса ушул былтыр деле кат жүзүнө кайрылганбыз. Тилинде айтылган эмес. Бул жанагы биздин больницабыз. Чын эле баягы. Бул буга чейин эми кече бирөө дагы чыгып видео менен таза өзү патча. Ал эми мага чейин айтылып келген маселе да. Мага бул бүттүгү жетекчилер бар. Азыр була канча кайрылган бул маселе боюнча турат. Оңдоо иштери боюнча бош коюшубуз кайрылып атат, мисалы. Ошону бир ретке келтирсек, ошол маселе да орчундуу маселе. Анан эми дагы бир чоң маселелер бар. Эми аны айтып бул чоң тилбаларда кандай болуп калат, туура болуп калат, анан кийинки маселе. Жакындан сүрсөз, сен сунушум бар. Анан калган иштер иш жүзүндө мына Оостун жетекчисине азаматка да жакшы иштеп алып барды. Ошол иштин үстүнө көзөмөлдө отчетун берип атты. Дайыма ушундай иштер жасап атат, келип көрүңүз. Келип барып көрөсүң, карайсың, жакшы. Эми ушундай көчүп бара болот дегенде акырындап бир күндө баары бүтпөйт да. Бир күндө баары бүтө турган болсо анда жумуш жок, эмне болот эптесен? Ансандай акырындап чама карап. Ишиңер ийгилик болсун. Бүгүнкү чогулганыбыздын себеби эң негизгиси ошол Манас районунда шайланган делегаттар жолугушуп, анан буга чейинки 1-2-3 элдик курултайда көтөрүлгөн маселелерди маалымат кылып алып келебиз. Мына азыр маалыматтын уктук. Биз өзүбүз дагы бүгүн Руслан Рахманбекович өзүбүз дагы жыйынга чейин үчөөбүз экенбиз, үчөөбүз сүйлөшүп, жарыш сөзгө ким чыгып сүйлөйт район атынан, эсептөө комиссиясына район атынан ким барат, ошол элдик курултайдын жүрүшүндө катчылыкка ким барат, улут кеңештин төрагасына ким барат, анан сот адилеттүү иштерине ким барат, биз өзүбүз чечип алдык.
Кудай буюрса, мен ойлойм, сиз протокол кылып бересиз да. Азыр видео записьтеринде протокол кылып берсеңиз, ошол протокол менен да бүгүн Түртөдө. Иә. Түртөдө. Үчөөбүз экен, анан байке жок болуп атат. Ал киши ажылта кетип, алуура кетип окшойт, ошол. Анан ушундай чечип алып эми, анан ушул маселени 11-де коебуз. Ал киши 11-де да болбойт окшойт. 11-inde Талас облусунун саат 10-да башталат. Бул администрацияда. Ал жерде дагы атайын ошол тартип киргизилген. Ыйгар Муктар өкүл өзү 1 жылдык иши боюнча маалымат берет. Облус боюнча. Эмне иш алып барылды деген. Бүгүн дагы анан биз өзүбүз сунуштаганбыз, райондун акимдери дагы 1 жылдык иш боюнча маалымат берсин деп сунуштаганбыз. Тилекке каршы бул сунушубуз президент администрациясынан өткөн жок болчу. Өткөн жок. Бирок биз кайра анда айттык, анда бизди баары чогултуп, маалымат гана берсин, анда бул аткарган иштер боюнча жана башка маселелер боюнча депчи. Анан эми мындай, негизи эмне себептен биз ушундай нерсени киргизип атабыз. Мына өткөндө сиз дагы маалымат бердиңиз, курултайда, жергиликтүү курултайда буга чейин андай жок болчу. 3 курултай өттү, ага чейин жок болчу. Кийинкисинде Кудай буюрса ойлоп атабыз да, жобого мындан да башкачараак киргизейли деп атабыз. Маалымат угуп, анан элге баягы добушка коюу маселесин дагы коелу деп атабыз. Бул эми таза болсун деп атабыз. Анан сиздерди билип атасыз, сиздер деле айылдар кыдырып берип атасыздар бул маалыматтардычы. Эми ал жерде башка, бул жерде өкүлдөрү, бир айылдын баардык өкүлдөрү келип катышып атат да. Туурабы? Анан маселенин баардыгы бул элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамдан келип чыгып атат. Мен муну экинчи элдик курултайда трибунада айткам. Бул жерде 6-беренин 5-пункту бар да. Эң негизгиси ошол эле, башкасынын баардыгы ошонун тегерегине жазылган беренелер да. Бул жерде бир гана нерсе жазылган. Ал мынтип жазылган. Элдик курултай Кыргыз Республикасынын президентине аткаруу бийлигинин жетекчилерин, министрлер кабинети мүчөлөрүн кызмат ордунан бошотуу жөнүндө сунуш киргизет деп турат. Өткөндө да президентибиз айтты да, эл даяр эмес экен депчи. Дагы 3-4 жыл курултай өтүш керек экен. Ошондо мүмкүн эл даяр болуп калат экен деп. Биз ошондой президентибиз мындай учкай айтып өткөн сөздөрдү анализ кылышыбыз керек да, эмне жөнүндө айтып атат, президентибиз эмнени каалап атат депчи. Анткени ал жерге барып эле бүт эле жергиликтүү маселелерин, каналыбызды, суубузду, таза сууга суу ушуну айтып туруп атабыз да. Тактап айтканда, президент катышкан айыл өкмөтүнүн жыйыны болуп калат десек. Ушундай болуп калат да. Ал эми ал жерде деген бүгүнкү күндө кимдер катышып атат ал жыйынга? Ал жыйынга деген тышкы семьялар катышып атат, маалымат булактары Казакстан келип атат, башка Монголиядан бери келип, мына өткөн жылда көрдүк, келип катышып, 90-95 жакын семьялар келип катышып, чет өлкөлүктөр. Алардын баары жарыялап атат, Курултай институту Кыргызстанда кандай иш алып барып атат. Ошол жерде бир биздин өзүбүздүн мамлекетибизге бир пайдалуу нерсени алып калсак деген үмүттөр бар да, мисалычы, ошондой. Анан биз тилекке каршы ошол курултайды ачып бере албай жатабыз да. Ачып бере албай жатабыз. Анткени президентибизден Дубайда сөйлөгөн сөзүн угушубуз керек. Ал жерде эмне деп сүйлөдү? Ал жерде айтты да. Курултай бизге эмне себептен керек? Курултай бизге ошол жерлердеги аткаруу бийлигинин жетекчилери, мамлекеттик органдын башчылары кандай иш алып барып атат? Ошол жөнүндө мен ошо элдин оозунан уккум келип атат да. Элдин оозунан. Аны тилекке каршы бирөө айта албай койду ошо. Анан сиздер дагы туура түшүнүңүздөр, бул баягы Займыр Көчөрбаев ошол жергиликтүү өз алчы башкы органдын жетекчилеринен асылганын койбойт экен дегенден алыс болуңуздар. Себеп дегенде мен могу жердеги механизм аткарсын деп атам да. Эгерде мисалы мына Райымбек ака өткөн жылы өзү турат го, кат жазып барды. Акимди кызматтан кетирүү жөнүндө. Катты мен Талас облусу, Нарын облусу, Ысык Көл облусунун Чүй облусун тейлейм да. Ошол неме секретариаттачы. Анан мен иш-чарага киргизейин десем, işte тура эмес болду да, аябай жетекчилерде кирсин, жетекчилер таң калды, эмне кылабыз? Анан кийин жетекчи алып алып кабинеттин төрагасына кетти. Анан ал кабинеттен ал жактан өздөрүнчө сүйлөшүптүр, анан аябай бир чоң бир инцидент болуп калды да, бул нерсечи, аябай бир чоң. Бирок эгерде ошол жерде катта мындай деп көрсөтүлгөндө, биз Манас районунун делегаттары биргеликте 3-2 добуш менен чечтик десе, анда башка бир маселе болуп калмактан да биз коркпой эле иш-чарага киришмекпиз анычы. Анан бир адамдык болуп калгандан кийин кичине мындай туура эмес болуп калат экен. Анан ар кандай ой берет да, мүмкүн ал экөөнүн ортосунда келишпестик бар, мүмкүн бир нерсе сурады, отказ кылып койду, жана башка нерсе да. Ушундай нерсе. Анан ошондон улам биз азыр көрүнүштөрдө жергиликтүү курултайга да киргиздик. Ошондо сиз маалымат бербедизби? Мына ушундай сыяктуучу. Ошол жерде эгерде сизге болгон жергиликтүү курултайдын делегаттарын көз карашы түз эмес болсо, сиздин иш алып барганыңыз, сиздин жеке мамилеңиз эмес, а сиздин иш алып барганыңыз жөнүндө, мисалы айыл өкмөт башчылары, анда ошол жерден 3-2 добуш менен
биз айыл өкмөт башчыбызды кызматтан бошотуп башка иштей турган адамды бериңиз деп президентке сунуш келтирсе болот. Аны болсо эмне ошол айыл өкмөттө шайланган делегат алып барып туруп мындан айтыш керек. Биз мына жергиликтүү курултай өткүздүк. Жергиликтүү курултайдын чечимин окуйт. Мына ушундай. Ошондой эле маселе райондук жыйында ушундай жыйында да көтөрүш керек да. Ушундай эле жыйында көтөрүп биз мына район делегаттары уктуп, райондун акиминин иши боюнча маалыматын биз канааттанган жокпуз деген сыяктуучу. Ошондо бир жакшы туура бул мыйзамдын нормалары аткарылмак да. Анан эми бул менин үстүнөн негизинен үстүнөн айтып өттүм. Эми жеке бир маселелер келип болсо, 2023 жылы биздин айылдан бир 3-4 адам киргизген. Мен сизге бердим го өткөндө, жанагы иш-чара планына президент тескемесин бекиген. Бирок бул мындай да киргизгенден кийин жок дегенде ошолорго жооп баш керек да. Мейли аткарылбасын. Ну жооп баш керек да. О жооп барып, ал жообун окуп, аткарылбайт экен деп кичине үмүтүбүздүн да жок дегендечи. Тек каршы алда болбой жатат да. Эчтеке керек да баягы алдын жаза берет да, эмне болсо ошо болсун дегендей мамиле ушундай болуп калат да. Ошондо бул эл кыжырдануу сезими пайда болот да. Курултайга болгон ишеничи дагы суу түшөт да, тескерисинчечи. Ошондуктан мен дагы суранам, ошол боюнча бир иш аракетти алып барсаңыздар, ал жерде ал катта район администрациясындагы тиешеси бар, айыл өкмөтүнүн түздөн түз тиешеси бар элбетте, турат билесиз. Дептин тиешеси бар, себеп дегенде жанагы жер маселеси боюнча. Жер маселеси сиз айтпайсызбы, баягы дептин жери экен депчи. Аны дептин жери болсо сиз деген кат жазышыңыз керек болчу. Депкечи мына ушул жерди сурап атат. Ошол Сталбек деген жаран. Анан булар жазыш керек болчу. Бул жолдон мынча метрге чейин бергенге болот, буга чейин бергенге болбойт дегенде анан барып ченеш керек, туурабы? Бул дептик экен, бул болсо бош жер экен, бул жер берилсе болот деп. Андай аракеттер болгон жок да. Көрдүңүзбү? Кылбай жатасыздар да ушул аракет. Анан баягы ачууччундукты айтып койсо таарынып алып каласыздар да, жаман көрүп каласыз. Мен сизди сыйлайм. Мен сиз экөөсүн отурсуз эч кандай жаман нерсе жок. Мына Руслан Рахманбетовичтин отурусуздар дагы эч жаман жакшы нерсе жок да. Мында бири-бирибизди мындай сыйлап эле, жолуккан жердин саламыбыз түз. Бирок ишке келгенде ушундай нерселер болуп атат. Шалакылык болуп атат. Жайгармачылык болуп атат. Айтып эле айтсак эле болду аткарабыз, болду замке дагы менди жакшы деп. Ушул менен жок да кайра мен шаарга кетем, бир айдан кийин кайра ошол эле кайра колун кармап эле жыл узатасың. Ошол менен жыргап кетип, кайра келип ушинтип жүрөм да. Ошентип бир жыл өттү. Түшүнөсүзбү? Мына сиздин жериңде да айтам азыр. Бир жыл азыр айып көчөндө битирип алат. Ушул анан техника маселеси боюнча. Мына техника өткөндө акимге келгенде айтканда, сентябрда экскаватор келет, ошону иштетпей туруп сага берем деди да. Сентябрь эмес азыр декабрь, ноябрь келип калды го. Жок, ал болчу эмне болот деп билбейм. Анан сиздин өзүңүздө техникалар бар да, жанагы экскаватор бар, хайнерка бар, бул жактыкы бар экен, жанагы погрузчиктер бар экен. Эмне себептен мен өткөндө айтып уктум, 55 миллион жөнүндө бюджет бар деп айттыңыз. Эмне себептен эң биринчи техниканы оңдош керек да. Техника эң биринчи орунда туруш керек да деп ойлойм да. Башкаларды токтотуп турупчу, ошол ичинде иштеп жардам бергенгечи. Кандай дейсиздер? Ушул жактагы маселелер бар. Болор жокпу башка? Башка жок. Рахмат.